Назарыңыздарда маек берүүсү жана мен Акмөр Айтбекова. Калембир KG сайтынын кезектеги коногу кыргыз эстрада ырчысы Илгиз Абдалиев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, берге болсун. Алгачкы суроом ушул эстраданы, ырчылыкты тандаганыңызга эмне түрткү болду? Ушул эстраданы тандаганымдын себеби кичике бала кезимден эле музыкага ашыктуу болчумун. Көп конкурстарга, жаш таланттар дегенге барып жүрчүмүн. Анан 9-классты бүтүп, ушул Бишкектеги Мурат Крункеев атындагы музыкалык училищени аяктаганмын. Аякта бүткөн соң азыркы Молдо Басанов атындагы консерваторияда эстрада вокал бөлүмүнүн 5-курсун аяктап жатам, буюрса. Ушул көбүнчө ушул ырларга жакын болуп, анан мындай эстрада бөлүмүн тандаганмын. Буюрса жакшы, мындай элдин жүрөгүнөн орун тапкан ырлар чыгарып, ырдап жатабыз. Ал эми чыгармачылыкка аралашканыңызга канча убакыт болуп калды? Туура ушул буюрса 5-жылга кетип атат. 5 жыл болуп калды. Ушул 5 жыл аралыгында кандай жетишкендиктерге жеттиңиз? 5 жыл аралыгында жетишкендерим 16 ырдын репертуарында 16 ыр болду. Анын ичинен элге жакшы тараган Саманчын жолу, Көркөмүм, Карындаш, Сулуу кыз жана башка ырларым болду. Андан тышкары ушуга чейин 3 клип тарттырдым. Ошо Саманчын жолу, өзүмдүн калемиме таандык болгон Арбалдым, Көркөмүм деген ырларга клип тарттырдым. Андан тышкары ошол 5 жылдын ичинде дагы көптөгөн эмгектер жараттык. Кыргызстандын бардык жерлерин кыдырдык. Ошо Сыймык Бешекеев агабыз менен дагы жакшы иштедик. 3 жылда иштеп, ушул кыргыз жерин айланып, концерт тартуулап, андан тышкары Москвада дагы 1 ай гастролдоп келгенбиз кыргыздарга. Ошол 15 шаарын көрүп келгенбиз. Ошол репертуарыңызга кайрылсак, кээ бир ырларыңыз ошол баягы эски ырларды жаңыртуу форматындагы ырлар болчу да, ошол жөнүндө кеп козгосоңуз. Көбүнчө ушул мен эски ырларга дагы мындай жакындаган себеби мындай көбүнчө эле жаңы ырларды эле ырдай бербестен, ушу элге дагы, улуу муунга дагы, анан мындай жаштарга дагы мындай бирдей окулуктуу болсун деп, анан эски ырларды дагы ырдап жүрөмүн. Ошо эски ырларга дагы мындай жакынмын дагы, обон жагынан, сөзү жагынан дагы терең маанилүү ырлар. Ошондуктан ошо эски ырларды дагы ырдап жүрөмүн да. Ошо. Чыгармачылык жолун баштап жатып, кандай тоскоолдуктар болду сизде? Чыгармачылыкты баштарда ушул биринчи Крункеев училищада окуп жүргөн кезимде баштадым, бүтүп жаткан кезимде баштадым. Биринчи чыгыш мындай оор болот экен да. Кандай десем, тааныш жок. Кайсы жерге ырларыңды бересиң, каяктан ырларды жаздырасың. Ошондой болду, бирок мен жакын досторум ушул Аваз Акимов, Нурлан Насип достору чогуу окуганбыз Крункеевде. Ошолордун аркасы менен чогуу кыдырып, кайсы жерден чыгасың, кандай болуп ырчы болуп чыгып кете аласың, кандай ырлар чыгарыш керек. Ошол биргеликте жүрүп, бирдей иштеп жүрүп, ошол эмени ушул тармакты мындай билип алдык да. Чогуу бирдей эмгектенип жүрүпчү. Ошо үчөөбүз мындай бир эмгекте иштечүбүз. Бирөөбүз аранжировка жазса, бирөөсүн обон жазса, бирөөсү сөз жазып, мен сөз жазчумун. Ушул ырчы досторума көбүнчө сөздөрүн жазып берип жүрдүм. Көп эле ырчылардыкын жазып берип жүрөм да. Алардын баары эле чыкпай калган жок, элге таанылган ырлар, Кудай буйрса. Ал эми бүгүнкү күндө кыргыз эстрадасында ырчылардын саны көп эмеспи? Анан ошолордун ичинен өзүңүз кайсыл өзгөчөлүк менен бөлүнүп, элдин көңүлүн өзүңүзгө тартайын деген оюңуз бар? Ошол азыркы учурда чындап айтканда ырчылардын баары көп. Анан бул ар бир ырчынын өзүнүн күйөрмандары болот. Мындай тандап алат да, эл өзү тандап алат. Айткандай эле ушул азыркы убакка чейин, биз мурунку убакка чейин көптөгөн ырчы чыккан да. Биз чыга электе чыгып баштайлы деп убакта. Азыр ошондой эле ырчыларды өздөрү эли иргеп алды да. Мына иргеп алгандай эле ошол кездегилерде Атабеков, Султан, Имамбеков дегендей ырчылар, Ильяс Андаш, Ильяс Абдыразаков ошол биринчи чыкканда убакта ошолор тандап алды. Кийинкилер эле биздин убактагылар эле мындай тандалып келатат да.
өздөрү эле элди өзү иргеп алат да. Анан мындай өзгөчөлүктөрү болгондо менде мындай эме болсун дедим да. Музыкальный жактан мындай аксоо болбосун дедим да, аксап калбайын депчи. Ошондуктан музыкалык училищенде окудум. Азыркы консерваторияда окуп жатам да, высшее образование кылыпчы. Музыканы жакшы түшүнүп билейин депчи. Кудай буюрса жакшы, баарын билип жакшы окуп келе жатам. Жакшы баллар менен аяктадым кышкы сессиямдагы. Кудай буюрса быйыл аяктоо курсундамын. Ошол өзгөчөлүгүм ошол жагында да, мындай музыканы терең түшүнүү менен терең билим алып, мындай башка дагы кийин мугалим болуп же окута турган болсом, ошол музыканы терең түшүндүрөйүн деген эмем бар да. Өзүңүздү ырчы катары чындап туруш үчүн кандай нерселерди кылып турасыз? Мен ошол эстрада вокал деп айткандай эле мен күнүнө сабак алам да. Бул ар бир окуучу бирден саатты сабак алып турат. Вокалдан ар кандай көнүгүүлөр жасайбыз. Андан тышкары мен үйдө дагы ырларды ырдап турамын. Мындай комуз ойноп, училищеда комуз чагын бүткөнмүн да. Комуз менен ырдап, андан тышкары ырларды ырдап жаттап, бияктан болсо экзамен тапшырабыз, вокал боюнча ырларды ар кандай ырларды жаттайбыз. Анан ошол жактан эле азырынча ушундай көнүгүүлөр жасап турабыз да. Анан окууну бүткөндөн кийин Кудай буюрса өз алдымча өнүктүрүп турганга аракет кылам да. Мындай ырдап үнүмдү дагы өстүргөнгөчү. Сабак алып дагы мындай калтырбай агайларыман. Ошо. Комуз деп айтып калдыңыз. Ошол комуздан тышкары дагы башка кандай аспаптарды ойнойсуз? Комуздан тышкары мен ошо балалайканы бүткөнмүн. Альт комуз деп коет да мунучу. Ошол жагында дагы ойноймун. Анан ошол комузда аябай чеберчилик менен ойносом дагы өзүм үнүмдү коштоп ырдаймын. Андан тышкары фортепианода ойнойм. Фортепианону нота менен бизге нота менен окуп кандай нотаны сөздү мындай окуп кетебиз го, ошондой катары нотаны окуйбуз. Нотаны окуп фортепиано менен ар кандай чыгармаларды ойнойбуз. Фортепиано ойнойбуз. Ошол. Ошол сиздей болуп, баягы чыгармачылыкка жаңыдан гана аттанып, элге эми гана көрүнүп баштаган жаш муундарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Кийинки ошол чыгам деп жаткан улан кыздарга сөзсүз түрдө музыканы окусун. Музыканы окугандан кийин бул музыкалык деңгээлиң бийик болот башка ырчылардан. Бул түбөлүктүү, эгер ырчы болуп чыгам десең, өзүңө түбөлүктүү нерсе болот да, мындай өзүңдүн нааныңды таап кете турган, кийинки сага башка бир эфирлерде болобу, интервью болобу, музыкалык бир кандай бир нерселерден мындай оор музыкалык жактан суроо боло турган болсо, оңой жооп берип кете аласың. Анан тышкары дагы мындай музыка жаратып атканда дагы мындай жакшы музыкалар жаратканга мелодиясы, грамматика, мындай гармонический жактардан жакшы мындай чыгарып кете алган мүмкүнчүлүгү ээ болот да. Музыканы сөзсүз түрдө окуш керек. Мындай өзү самоочка болбойчу, өзүнүн эле мындай болбой. Ошо музыканы окуп кетсе, жакшы өзү ийгиликтерге жетишет деген ойдомун. Ал бүгүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Алдыга кандай максаттарды коюдасыз? Кудай буюрса быйыл окуумду ийгиликтүү аяктап алсам, толук түрдө ушу чыгармачылык менен аракет кылам деген ойдомун. Азыр ушундан баштап, ушул күндөн баштап чыгармачылыкка жакшы тыгыз байланышта болуп жатам. Кудай буюрса мына жакынкы арада дагы жаңы ырларым бүтүп жатат. Ошо жаңы дагы чыгармам бүттү. Андан кийин дагы алдыда дагы 2-3 ырым бар. Ошолорду жаңылап, мындай жаңы ырларды жаздырып жатам. Аясманда деген ырымды бүттү. Кудай буюрса угармандар уга алат. Ошо сайттарда, радиолордо берилет, Кудай буюрса. Андан тышкары дагы ушул жазга жаңы клиптерди тарттырганга аракет кылып жатабыз. Ошол Кудай буюрса алдыда көп тилек максаттарыбыз бар. Андан тышкары дагы өзүмдүн жеке концерттерим дагы жерлерди айланып келип, концертин берип келсем деген ойдомун. Кудай буюрса ушул эме планда турамын. Андан тышкары ошол баарын бышырып келип, ошол шаар жергесинде берем деген ойдомун, Кудай буюрса. Илгиз мырза, ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, конок болгонуңуз үчүн рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Саламатта калыңыздар.